Бактияр командасы менен Бишкек шаары боюнча ошондой желим бөтүлкө чогулчурунадан 700 орнотту. Биз биринчи жылдардын астында 4 чарчы эле кылып коелу деген ойлогонбуз, септигине сетка болуп, сетканын ичине салсын депчи. Анан ага элдер көнбөйт деп, мындай урна бутылка формасында болсун дегенбиз да. Чтоб көргөндө эле сразу акылыңа уже бул бутылка экен, демек бутылка эле ташташ керек деп ушундай бир ой келсин деген максатта. Мусорду бөлүп таштоо маданияты калыптансын деген максатта орнотконбуз. Бирок биз эч качан ошол ичиндеги топтолгон пластиктерди чогултабыз деп эч ойлогон эмеспиз да. Мурун таштандыларды ылгабай эле ыргытып жүргөн эл бул кыймылдан улам сорттоп таштоого көнө баштаган. Өзүңүздөр көргөндөй бул жакта азыр мишок көрсөтөйүн. 100% таза пластик да, бул жердечи. Сорттоштун эч кандай кажети жок. Болгону таза пластик жакта. Бирок биз биринчи орноткондо, гумдун астына орноткондо, биринчи 2019-жылы орноткондо 80%га чейин толук мусор болсо да баарысычы. Азыр өзүңүздөр көргөндөй 100% таза пластик чогула баштады. Демек элдер күнө баштады. Окуп иштеп жүргөн жаштар чогулган таштандаларды күндүз эмес, кечинде чогултуп кетишчү. Септигинде күндүз чогулткандан аябай уялчубуз. Биринчи биз бул пластик чогултабыз деген ойдо өзү жок болчу да. Башында Бактияр урнага толгон таштандаларды кайсыл жакка алып барып төгөрүн билбей, үйүндөгү короосуна алып барып төгө баштаган. Бир төктүм, эки төктүм, пастан кечинде сызылай баштап, анан үйүлүп калды. Үйдөлөр уруша баштады. Пластик каяктан алып келип атасың, үйдүн баары мусор кылып деп. Ал жерде не только пластик эле эмес да, кейиштин сөөктөрү бар, памперс бар, толтура болгон мусордун баары иши алып жыттанат, сасыйт да. Үйдөлөр урушуп атат. Мусор менен кошо сен кулап чыгасың. Таштанды бөтөлкөлөрдү чогултуп электин болбостон, экономикага дагы салым кошкусу келген жаштар желимди кайра иштетип чогултуу өндүрүш ачышкан. Чогултулган желим идиштер өндүрүшкө келгенде ирээттелип, түстөрүнө жараша бөлүштүрүлөт. Андан соң жууп тазалоо жана башка иш-аракеттерден өткөндөн кийин атайын жабдууда кургатылып, сатыкка даярдалат. Буларды биз азыркы учурда Россияга, Өзбекстанга жана Казакстан өлкөлөрүнө экспорт кылуудабыз. Буюрса жакынкы аралыкта, балким 1 жылдын ичинде биз өзүбүз бул жактан полиферный волокна чыгара турган оборудование алып келип, бул жактан полиферный волокна чыгарабыз деген чоң үмүттөрүбүз бар. Бул жаштар Кыргызстандагы таштанды катары ыргатылган жалпы желимдин 20%га жакынын гана иштетип чыгышат. 5 тонналык PET-Flex бул баклажка, 5 тонналык баклажка, бүйүсүп өрттөлө турган болсо, 1040 килограммдык углекислый газ бөлүп чыгарат да. Бизде мисалы үчүн бир күндө 2 тоннадан ашык баклажка желим бөтөлкөлөр майдаланат. Андан тышкары бизде айына 60 тоннага чейин желим бөтөлкөлөрдү переработка кылууга күч кубаты жетет биздин оборудование. Бул демек абага чыгбастан сактап калуу дегенди дагы түшүндүрсөк жаңылышпайбыз. Ишканада бүгүнкү күндө 30 адам эмгектенет. Эгерде өндүрүш өнүгө турган болсо, жумушчулардын саны дагы өсүшү мүмкүн. Бул иште, бул тармакта бир гана экологияга салым кошпостон, ошол экономикага дагы салым кошулат. Себептегенде ушул канчалык бул өнүккөн сайын ошончолук көп жумушчу талап кылынат. Андан тышкары бул жактан биз экспорт кылганда бул жака акча келет да, Кыргызстангачы. Экспортко даярдалган желимдер Россия, Казакстан жана Өзбекстанга жайгашкан өнөктөштөрүнө жөнөтүлөт. Бирок келечекте чет өлкөгө чыгарбай, аны өздөрү кайра иштетип чыгууну пландап жатышат.
Биз дагы колдонулган бөтөлкөлөрдү ушундай урнага салуу менен айлана чөйрөнү таза кармап, экономикага дагы салым кошо алабыз.